Жогорку кеңештин бүгүнкү 23-ноябрдагы жыйынында депутат Өмүрбек Бакировдун иш бөлмөсүнүн алмашканы боюнча маселе көтөрүлдү. Жыйында депутат Тазабек Икрамов башкармалыктын жетекчисинин орун басары Эльмира Усенованы сынга алып, президенттин өкүлү Алмазбек Абытовго кайрылып, аны иштен алууну сунуштады. Кече жакында көрдүңүздөр, биздин Жогорку кеңештин депутатына болгон иш башкаруучунун орун басарынын Үсенованын депутатка болгон мамилесин айтып кетүү ушул жерде зарыл болуп турат. Урматтуу Алмаз Акунжанович, мен буга чейин да бир топ маселелерди айттым элем да. Ошо эле депутаттын статусу 24-беренеде так жазылып турат. Жогорку кеңештин депутатына тийиштүү сурак жай, кызматтык жай, жеке жана кызматтык транспорт каражаттары ушуга байланыштуу бардык документтер текшерүүгө жана тинтүүгө жатпайт деп турат. Биз мыйзамдан чегинен чыгып кетип атабыз. Кат бердиби күтүп туруш керек эле, жок андай кылбай биздин депутаттын бардык буюмдарын эшикке алып чыгып тыштап койду. Бүгүнкү күнү жай бербестен Алмаз Акунжанович мына ушу Усенованы жумуш ордунан алуу боюнча мен сунушумду берем сиздерге. Ошондой эле Адахан Мадумаров да сөз сүйлөп, Икрамовдун талабы мыйзамдын талабы экенин айтып, бул маселе боюнча түшүндүрмө берилишин талап кылды. Биздин кесиптешибиз Тазабек Икрамов көтөргөн маселе бул жөнөкөй маселе эмес. Бул конституциялык маселе. Бул жогорку кеңеш менен аткаруу бийлигинин ортосундагы маселе. Бул жогорку кеңештин мамлекеттик башкаруудагы орду жөнүндөгү маселе. Депутат Бакиров жагабы жакпайбы ал экинчи маселе. Депутат Бакиров элдин добушу менен келген эл өкүлү. Анын макамы бар. Анын макамына ылайык бул кесиптешибиздин кабинетине кирип тинтүү эмес. Кабинетін ачууга эч кимдин укугу жок. Бүгүн 23-ноябрда Бишкек шаардык соту журналист Болот Темировду Кыргызстандан чыгаруу чечимин кабыл алды. Биринчи инстанциянын өкүмүнүн калган бөлүгү күчүндө калтырылды. Соттун өкүмү окулган соң Болот Темировду милиция кызматкерлери күч менен алып чыгып, унаага салып кетишти. Көп өтпөй журналистти аэропортко алып барып, Орусияга салып жибере тургандыгы тууралуу маалыматтар чыкты. Прокурор соттук коллегиядан Темировду ага тагылган кылмыш жаза кодексинин беренелери боюнча күнөөлүү деп табууну өтүндү. Ошондой эле Темировду өлкөдөн чыгаруу айтылган. Анткени айыптоочунун айтымында ал Кыргызстандын жараны эмес. Темиров соттогу акыркы сөзүндө күнөөсү жок экенин дагы бир жолу айтып, ага карата иш козгогон жана айып таккан күч органдарын акыйкат иштөөгө чакырган. Биринчи элдик курултайды өткөрүүгө байланыштуу Бишкектин негизги көчөлөрү 24-ноябрдан 27-ноябрга чейин жабык болот. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматы билдирди. Маалыматка ылайык аталган күндөрү курултайга аймактардан келген катышуучуларды ташуу учурунда гана жолдор жабылат. Чектөө киргизиле турган көчөлөрдүн тизмеси: Жибек жолу Кең көчөсү Фучик көчөсүнөн Лермонтов көчөсүнө чейин, Абдрахманов көчөсү Жибек жолу Кең көчөсүнөн Түштүк магистралга чейин, Манас Чыңгыз Айтматов Кең көчөсү Жибек жолу Кең көчөсүнөн Түштүк магистралга чейин. Белгилей кетсек, элдик курултай чакыруу жөнүндө президенттин жарлыгына ылайык үстүбүздөгү жылдын 25-26 ноябрь күндөрү Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда биринчи элдик курултай өтөт. Баткен облусунун Кадамжай районунда 22 ноябрда болгон жол кырсыктан 8 киши каза болуп, бирөө ооруканага түштү. Бул тууралуу облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда жол кырсыгы саат 19:30 чамасында Ош Разаков жолунда болгон. Анда Mercedes Sprinter менен Opel Vectra унаалары кагылышкан. Жол кырсыктын айынан 8 адам каза болуп, 1 киши Баткен облустук биргелешкен ооруканасына түшкөн. Учурда тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Бишкек шаарында кийинки аптадан тарта борбордо мектеп автобустары каттай баштайт. Бул тууралуу бүгүн 23 ноябрда маалымат жыйында мэр Эмилбек Абдыкадыров билдирди.
Анын айтымында пилоттук режимде автобустар Борбордогу 5 мектепте номер 13, 29, 28, 69 жана 70 мектептерди камтыйт. Долбоорду жеке жүргүнчүлөрдү ташуучу компания ишке ашырууда. Президент Садыр Жапаров бүгүн 23 ноябрда Армения Республикасына иш сапары менен барды. Мамлекет башчынын учагы Звартноц эл аралык аэропортуна конду. Садыр Жапаровду Армениянын вице-премьер-министри Мгер Григорян тосуп алды. Аэропорттун флагштокторуна жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин мамлекеттик желектери илинип, килем төшөлүп, ардак кароо тизилди. Эске салсак, мамлекет башчы иш сапарынын алкагында жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясына катышат.